Кыргыз-Өзбек чегарасында базар ачылат. Ала-Бука районунда Кыргыз-Өзбек чегарасына жакын жерде базар ачылат. 19-июнда чегаралаш аймакта соода логистикалык борборунун курулушу башталды. Кыргыз-Өзбек соода алакасын күчөтүү максатында салынып жаткан борбордун пайдубалын түптөө аземине Кыргызстандын Жалал-Абад жана Өзбекстандын Наманган облустарынын бийлик өкүлдөрү катышты. Мамлекеттик жетекчилер баардык тармакты камтыган соода логистикалык борбордун курулушу бүткөрүлсө, жаңы жумуш орун түзүлүп, Өзбекстан менен соода өнүгө турганын билдирүүдө. Соода логистикалык борбору Ала-Бука районунун чегарага жакын Баястан айылына 20 гектар жерге курулууда. Аны салып жаткан ишкер Улан Максымбековдун айтымында борбордо Кыргыз-Өзбек биргелешкен ишканаларын түзүү каралган. Соода логистикалык борбордун курулушуна жерди мамлекет бөлүп берген. Ал эми анын инфраструктурасын салууну бизнесмендер моюнга алган. Коңшулук мамиледе ачылган базарда азык-түлүк, кийим-кече, жер-жемиш, жашылча саткан орундар, чоң муздаткыч жайлары болот. Өзбек туугандар менен биргелешкен сооданы алып барсак, өлкө бюджетине да каражат түшөт. Ал эми дыйкандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Бул жерге Кыргыз-Өзбек ишканаларын курабыз, деп Улан Максымбеков айтып өттү. Борбордо айыл чарба продукциясынын түрлөрүн, андан сырткары эт азыктарын сактоо, экспортко чыгаруу багытында иш жүрө турганы да айтылды. Соода логистикалык борборго алгач мал союлуучу жай, муздаткычтар салынат. 20 гектар аянтка салынып жаткан борбордун бир бөлүгү Ташкент шаарында болот. Өзбекстандык ишкер Туйгунжон Мусаев алар Кыргызстандын эт менен бал сатып алууга кызыктар экенин айтууда. Эки өлкөнүн жетекчилеринин чечими жана макулдашуусу менен салынып жаткан бул борбордун келечеги кең деп ойлойм. Бордо шелдердин мазары да бир. Эми соодасы да жанданып кетет деп ишенип жатабыз. Чегаралар ар дайым ачылып турса, эки өлкөнүн тең экономикасы жогорулайт. Өзбекстан тарап мал жандыктар менен жем жана бал сатып алганга кызыктар. Акыркы күндөрү ишкерлерге да мүмкүнчүлүктөр ачылып, кызматташууга кадамдар таштала баштады. Соода логистикалык борбору салынып жаткан Баястан айылы Өзбекстандын Касансай аймагы менен чектешет. Эгер борбор ишке кирсе, Ала-Бука районундан 2,5 миң жаран жумуш менен камсыз болот деген үмүт бар. Чегара менен чектеш жашаган эл үчүн базарлардын салынып жатканы чоң жаңылык болууда. Салам медиа, Баткен.